20 bölüm. Анан мен асмандан түшүп келе жаткан периштени көрдүм. Анын колунда түпсүз туңгуюктун ачкычы жана чоң чынжыр бар эле. Ал шайтан жана иблис болуп эсептелген байыркы жылаанды, ажыдаарды кармап алып 1000 жылга чынжырлап койду. 1000 жыл өткөнгө чейин элдерди азгырбасын деп, ал аны түпсүз туңгуюкка кулатып чүрүп камап салды. Анын үстүнөн мөөр басып койду. Ал ошондон кийин гана бир аз убакытка бошотулууга тийиш эле. Анан мен тактыларды жана аларда отургандарды көрдүм. Аларга сот жүргүзүүгө укук берилди. Ошондой эле мен Ыйсаны күбөлөндүрүшкөнү үчүн жана Кудайдын сөзү үчүн баш алынгандардын жандарын жырткычка жана анын бейнесине табынбаган, өздөрүнүн чекесине да колуна да белги койдурбагандарды көрдүм. Алар тирилип, Машаях менен бирге 1000 жыл падышачылык кылышты. Калган өлгөндөр 1000 жыл өткөнгө чейин тирилишкен жок. Бул биринчи тирилүү. Биринчи тирилүүгө катышкан адамдар бактылуу жана ыйык адамдар, экинчи өлүм алардын үстүнөн бийлик кыла албайт. Алар Кудайдын жана Машаяктын ыйык кызмат кылуучулары болушат жана аны менен бирге 1000 жыл падышачылык кылышат. 1000 жыл өткөндөн кийин шайтан камалган жеринен бошотулуп, жердин 4 тарабында жашаган элдерди, Гог менен Магогту азгыруу үчүн чыгат. Аларды согушка чогултат. Алардын саны деңиз кумундай көп. Алар дүйнөнүн 4 тарабына чыгып, ыйыктардын кошуунун жана Кудайдын сүйүктүү шаарын курчап алышты. Ошондо асмандан Кудайдан от түшүп аларды өрттөп жиберди. Ал эми аларды азгырган шайтан күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылды. Ал жерде жырткыч жана жалган пайгамбар бар. Алар күнү түнү түбөлүк кыйналышат. Анан мен чоң ак тактыны жана анда отурганды көрдүм. Анын жүзүнөн асман менен жер качты. Аларга орун табылбай калды. Ошондо мен тактынын алдында турган өлгөндөрдү, чоңдорду да кичинелерди да көрдүм. Китептер ачылды, дагы бир китеп ачылды. Ал өмүр китеби эле. Өлгөн адамдар китепте жазылгандар боюнча өздөрүнүн иштерине жараша соттолушту. Ошондо деңиз өзүндөгү өлгөн адамдарды кайрып берди. Өлүм жана өлгөндөр жаткан жайда өздөрүндөгү өлгөн адамдарды кайрып беришти. Ар бир адам өз иштерине жараша соттолду. Анан өлүм жана өлгөндөр жаткан жай күйүп турган көлгө ыргытылды. Күйүп турган көл экинчи өлүм. Ал эми ким өмүр китебине жазылбаган болсо, ал күйүп турган көлгө ыргытылды.